калганы бардык эле мал чарбасы менен өскөн эме да. Мен өзүм малдын арасында төрөлгөн адаммын. Чоң атам эмгек кызылтуу орденге чейин алган, өмүр өткүчө жылкы баккан. Өзүмдүн атам алдыңкы чабан болуп, Нокенин комитеттерин колхоз болгон. Бир ошондо 36 жыл кой баккан, алдыңкы чабан болгон. 18 жыл жылкы баккан. Мен өзүм 4 жыл кой бактым. 11 жыл жылкы бактым. Анан жылкыдан кийин Союз тыркырагандан кийин 4 жыл 5 жыл дыйканчылыкта райыс болуп иштедим. Анан жакында ошо 2 жыл 15-жылы жайыттарды жакшы билесиз. Мына территорияларды, мына лесхоз менен, неме менен границаларды так билесиз. Мурдадан ошо жайытта билген адамсыз деп, Нокен айыл өкмөтү жайыт комитети бар. Биздин жайыттарда мурда мисалы чөптүн аркылуу эмеси бар эле, мына уу чөп же болбосо мал жебей турган чөптөр жок нерсе болчу да. Азыр эми ал чөптөрдүн бардыгы малдын көбөйүп кеткенине себебинен жок болуп, кайра мал жебей турган жана уулуу чөптөр көбөйүп барат. Жайыт жок болуп кетет экен деген эмеде жанагындай болгонбуз да. Ошонун негизинде ар жактарга жанагындай эме алганбыз. Мисалы үчүн жогорку жайлоолорду алышка аракет кылганбыз да. Аң сезим мурдага караганда ошол баонун окутуп жана монитор жүргүзүп көрсөтүп бергенин негизинде кыйла өстү да. Эми айтып атам го, өзүлөр аракет кыла баштады. Мурда эч аракет кылып деген жок болчу да. Ошол толко жайытка алып бер, мен отурушум керек деген менен болчу. Азыр эми кызыккандар көбөйүп атат. Барган сайын ошо чөптүн уругунан бизди үзүп алып, өзүбүздүн жайыттарыбызга сепсек деген эме бар. Жайыттын өзү сактап калышка аракет кылып. Үй-бүлөм бар. Кемпирим бар. 8 балам бар эле, бирөө былтыр өтүп кетти, бир уулум. 4 кыз 4 уул эле. Баа берип, мен менен кошо жүрөт. Бирөөсү өзү жакында ошол пассажирствонун колуна өткөзүп, өзүмдүн үйдө эмелеримди өткөзүп берип атам. Бириси ошол мен менен жүргөн, эми ал техникага жакын болгон үчүн, ал трактор чөп жаруу баары ошол мал салга чөп жайнай турган, ошондой эмеде бардык эле мал чарбасы менен жүргөн үчүн бардык эле мал чарбасы менен